Мекен бул ата-бабалардын бизге берген белеги эмес. Ал урпактарга өткөрүп берүү үчүн алган аманат. Мекен бул ысымы ыйык, аты аруу, кулачы кубаттуу, тамыры таберик, жаныбыз калган, каныбыз тамган куттуу жер. Мекен бул учканга канат берген, укканга санат болгон, жүрөктө жашаган, сагыныч менен коштолгон, нур жанган берекелүү жер. Мекен балыктын көлү, кейиктин төрү, жылкынын өрүшү, жандыктын жайыты. Демек, мени адам кылган мекен. Ак калпактын элесин чагылдырган ала тоосу, көз жоосун алган кереметтүү ысык көлү, аскасы асман, токою тоону тиреген кенен өрөөн. Бийикте жылдыз, астында кыргыз жашаган нурлуу жер. Суулары бермет, абасы таза, топурагы тумар, ташы таберик. Мына ушундай бейиштей жерде жашаган, мекендеген урматтуу кесиптештерим, сиздерди бүгүнкү өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык майрамы менен куттуктаймын. Кылым карытып, түгөнгөн сайын түтөгөн баталуу элибиздин даңкы далайга кетип, эгемен өлкөбүз ар дайым өнүгүүнүн үстүндө болуп, байрагыбыз көктө желбиресин. Ар бирибиздин жүрөгүбүздө эркиндиктин улуу оту жансын. Гүлдөй бер, өркүндөй бер, өсө бер, эгемендүү Кыргызстаным. Ала толу бейиш жеринде кыргызым кылым карыткан, ынтымактуу элим байыртан, мезгилдер менен жарышкан. Өркүндөй бер Кыргызстаным, гүлүм канатты, табынганың өнүп өскөн күндүз саматты. Ай көрдүм бейиш жерим, кереметти сенден сеземин. Келечегим келесени, берекелүү менин мекеним. Суусу тунук чыгып булактан, ичкендин көнүн чубаткан. Абасы да сыйкыр күч сымал, өмүрүн элдин узарткан.